Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Кийинки 5-чи сабагыбызды баштайлык. Бул сабакта биз орточо ылдамдыктан бир суроо чыгарабыз жана графиктерди түшүндүрөбүз. Мисалы, бир автомашина 2 саат 36 км/саат менен жол басып өтсө, 2 саат дейлик. Андан кийин 18 км/саат менен ылдамдыгы 18 км/саат менен 1 саат жол басат. Кийин 15 км/саат менен 4 саат жол басат. Кийин 50 км/саат менен 1 саат жол басат экен. Биз бул жерден орточо ылдамдыкты табышыбыз керек. Эми орточо ылдамдык өзү эмне? Басып өткөн жол, толук жол бөлүнгөн жалпы убакыт S жалпы бул жерден S1, S2, S3 жана S4. 2 саат 36 км/саат менен жүрдү. Андан кийин ылдамдыгын алмаштырды. 18 км/саат менен 1 саат жүрдү. Андан кийин дагы алмаштырды. Демек, жалпы жол канча басып өттү? Биринчи убакытты таап койсок, жалпы убакытты 2, 1, 4, 1. Жалпы убакыт 8 саат экен. 8 саат. Жалпы жолду табалык эми. S1 дейлик. S1 2 саат 36 км/саат менен жүрүптүр. Демек, 36-ны көбөйтөбүз 2-ге. 72 км. Саатына 36 км жүрсө, 2 саатта 72 жүрөт. S2 18 км, себептигинде 1 эле саат жүрдү. 18 км/саат ылдамдык менен 1 саат жүрдү. Кийинкиси S3 саатына 15 км жүрүптүр. Канча саат жүрүптүр? 4 саат жүрүптүр. Демек, 15 көбөйтүү 4 60 км жүрдү. S4 4-үнчү бөлүк 50 км жүрдү. Себептигинде 50 км/саат менен 1 эле саат жүрдү. Эми бунун бардыгын кошобуз. 72 кошуу 18 90, 90 кошуу 60 150, 150 кошуу 50 200. Демек, жалпы жол 200 км өтүптүр. Канча саатта? 8 саатта. 200-дү 8-ге бөлсөк 25 болот. Демек, орточо ылдамдык 25 км/саат экен. 25 км/саат менен жүргөндө 8 саатта ушул 200 км басып өтмөк экен. Кийин графиктерди түшүндүрөлүк азыр. График бул өзү биринчи саноогун чыгып алалы азыр. Баягы математикада эң жөнөкөй саноого бар. 0, бул жер 0, 1, 2, 1, 2, 3 деп. Ушул эле саноогун кайра физиктерде пайдаланабыз. Физика негизи жашоодогу колдонулган математика деп койсок болот. Физика математиканын баласы десек болот. Эми негизи бул саноого бизге эмнени түшүндүрөт? Биз өзүбүз токтоп турган жерди 0 деп койсок, эмнеге 0 дейбиз? Себеп дегенде биздин оң жагыбызда, мисалы, оң жакта биз бул жерде турабыз мына. Оң жакта шкаф турат. Бул жерде бир шкаф турат.
оң жагыбызда 3 метр аралыкта шкаф турат. Кийин сол жакта 2 метр аралыкта сандык турат деп коелук. Эми сандыктан шкафка чейин аралык канча метр? 5 метр. Бул жерден 2 метр. Сол жактан 2 метр, оң жактан 3 метр. Эми биз мына эгерде биз бул шкафтын жок сандыктын жанынан шкафтын жанына басып барсак 5 секундада ылдамдык кандай болот? 5 метр бөлүнгөн 5 секунда болот. 5 секундада 5 метрди басып өттүк. Демек ылдамдык 1 метр секунд экен. Секундасына 1 метрден басып өттүк. Мына башында өзүбүздүн турган жерибизди 0 деп алдык. 0 деп алдык. Оң жак, сол жакты баарын бөлүп койдук. Кийин эгер биз сандыктан шкафты көздөй бассак, ошондо -2ден 3кө барган болдук. Бул жер tx деп коет, x2 минус x1. X бул позиция деп коет, орду. Бул акыркы позиция, бул баштапкы позиция. Акыркы позициябыз 3 минус, бул жер -2 болот. Математика эрежеси боюнча минус минус плюс айланат. 3 плюс 2 барабар 5 болот. 5. Демек 5ке жылдык. Эгерде биз шкафтан сандыкты көздөй бассак, кандай жылган болобуз? Кайра эле 5 метрге жылган болобуз. Бирок минус 5 метрге кайра бул формуласын жазып коелук. x2 минус x1. Акыркы абал минус 2 болду. Баштапкы абал 3 болду. Минус 2 минус 3 минус 5 болот. Бул минус бизге эмнени айтат? Минус бизге багытты көрсөтөт. Солду көздөй жылдык дегенди түшүндүрөт. Кийинки этап биз ушул сан огунда убакытка жараша жылсак аны кандай ичебиз? Ал өтө жөнөкөй. Biz iki grafik, iki ok чебиз. X, Y деп коет. Бул тик болгондо Y дейт, буну X дейт. Биринчи жөнөкөй чиелик, анан ошону мына могул графикке түшүрөбүз. Бир жерден 0 деп алдык. Өзүбүздүн турган абалыбызды. Ошол 0дон 5 метр алыстыктан 20-30 метрге бардык деп коелук. 30 метрге. Биринчи баштапкы абал 5 метр алыстыкта турганбыз. Кийин 5 метрден 30 метрге кеттик. 5 секундада жеттик бул жерге. Эми мына басып өткөн жолду убакытка карай кандай өзгөргөндүгүн көрсөтүш үчүн мына могул графиктерди пайдаланабыз. Бөлүп коелук. 5 секундда жол жүрдүк. 1 2 3 4 5 мына. 5 10 15 20 25 30 мына. 5 метр 10 15 30. Бул жер X деп коебуз. X бизге позицияны берет. Скобканын ичинде, кашанын ичине мыны жазабыз. Метрда өлчөнөт дегени. Каша бул эмне кайсыл бирликте өлчөнөт дегени. Аралык километрде өлчөнөт, метрде өлчөнөт, сантиметр болушу мүмкүн. Биздин азыркы учурда метрде өлчөнгөн үчүн кашанын ичине метр жазабыз. Бул жерге болсо Т. Мына бул X. Ар дайым бизге көпчүлүк учурда графиктер чийгенде
x оғын уақытқа қолданылады. Y оғы басып өткен жолға. Жоқ, басып өткен жол болса ылдамдық болушы мүмкін, ылдамдан болушы мүмкін. Аларда бираздан кейін өтөбүз. Эми биз ушул мына моул x, y графикти пайдаланып, уақыттын бирдигинде кайсыл позицияда турганын көрсөтөбүз. Биринчи мына уақыт 0 кезде, уақыт 0-да бул 5 метр алыстыкта турду. Демек, бул жер 0, уақыт 0-да 5 метрде турду. Кийин 5-тен 30-ка өттү. Биринчи ылдамдыгын табалык. 30 минус 25, 5 бөлүнгөн 5. Бул бизге ылдамдыкты берет. 25 метрди 5 секундада басып өттү. Демек, 5 метр секунда. Секундасына 5 метрден жылды. Демек, 1 секундадан кейін бул x бизге уақытты көрсөтөт. Биринчи секундада 10 метрде болду. Кийин экинчи секундада 15-те болду. Кийин үчүнчү секундада 20 метрде болду. Азыр бул жерде өчүп салайын, кереги жок мага. Жер түшүнүктүү. Кийин 4-чү секундада 25 метрде болду. Кийин 5-чи секундада 30 метрде болду. Эми бул чекиттерди бириктиребиз. Бул жерден түптүү сызык чыгыш керек. Биздики бул аралыктар бирдей болбой калгандыгы үчүн түз сызык болбой калды. Биринчи секундада 10 метр, экинчи секундада 15 метр, үчүнчү секундада 20, 4-тө 25, 5-те 30 метр. Биз буну басып өткөн жолдун уақытка карай графиги деп коебуз. Уақытка көз каранды графиги дейбиз. Кийинкиге өтөлүк. Азыр болсо, урматтуу окуучулар, биз ылдамданууну түшүндүрөбүз силерге. Ылдамдануу өзү эмне? Ылдамдануу сөз өзү эле айтып турат. Биз машина тарталык. Машинаны жаңы оталдырдыңар. Андан кийин не болот? Газды басканда ылдамдыгы көбөйөт. Ылдамдыгы көбөйүп, бир 10 секунда ичинде ылдамдыгы 30 метр секундага жетсе. Бул жерден ылдамдык өзгөрдү. Демек, ылдамдык кандай өзгөргөнүн табышыбыз керек. Ылдамдануу барабар бөлүнгөн уақыт. ВО баштапкы ылдамдык, В акыркы ылдамдык, Т болсо ошого кеткен уақыт. Биздин учурда ылдамдык 0-дон токтоп турган абалдан 10 секундадан кийин 30 метр секундага жетти. Демек, 30 бөлүнгөн 3 метр секунда бөлүнгөн секунда болуп турат. Секундасына 3 метр секундага көбөйүп жатты. Эгерде, кийинки маселе, эгерде мына 4 чарчы машина 10 метр секунда ылдамдыктан 20 метр секундага ылдамдыгын көбөйттү 5 секундада. Туруктуу ылдамдануу менен ылдамдыгын көбөйттү. Ылдамдануу А менен белгиленет. А бул англис тилинде acceleration. Адан башталат. Ошол себептен А болуп белгиленип
эл аралык системага киргизилген. Демек, ылдамдануу бул убакыттын бирдигинде ылдамдыктын өзгөргөндүгүн көрсөтөт. 10дон 20га өзгөрдү. Демек, 20 минус 10 бөлүнгөн 5. 10 бөлүнгөн 5 барабар 2. Эми, бунун бирдигин, ылдамдыктын бирдиги метр бөлүнгөн секунда. Башкача айтканда, секундасына канча метр басып өтөт. Ылдамдануунун бирдиги кандай болуп калат? Биз ошону азыр түшүндүрөбүз. 20, 10 бул жер үстүндөгү ылдамдык метр секунда. Ылдыйдагы үстүдөгү бирдик метр секунда, ылдыйдагы бирдик секунда. Демек, метр секунда бөлүнгөн секунда болуп жатат. Метр секунда бөлүнгөн секунда. 1 секундада 2 метр секундага ылдамдык көбөйүп жатты дегени. Жөнөкөй мисалдар менен математиканын эрежесин эстейбиз. 10 жакшы болбой калды. 8 дейлик. 8 бөлүнгөн 2 бөлүнгөн 2. Бул эмнеге барабар? Биринчи мына бул жерде иштейбиз. 4 болот. 4 бөлүнгөн 2. 8 бөлүнгөн 2 4 болот. 4 2 бөлөбүз 2 болот. Же болбосо, мындай кылсак болот. 8 бөлүнгөн 2 бөлү 2 бөлүнгөн 1 дейбиз. Андан кийин эреже менен экинчи бөлчөктү айлантабыз. 8 бөлүнгөн 2 көбөйтүү 1 бөлүнгөн 2. Экинчи бөлчөк айланып кетет бөлгөндө. Барабар кийинкисинде мына ушул бул жерде болсо үстүн үстүгө, астын астыга көбөйтөбүз. 8ди 1ге, 2ни 2ге. Бул барабар 8 бөлүнгөн 4 болот. 8 бөлүнгөн 4 барабар 2. Мына ушул эреже менен биздин учурда метр секунда бөлүнгөн секунда болуп турат. Буну кандай кылабыз? Метр секунда бөлүнгөн 1. Метр секунда көбөйтүү, мына экинчи бөлчөктү айлантабыз. 1 бөлүнгөн секунда m көбөйтүү 1 болот, s көбөйтүү s болот. M'ди 1ге көбөйтсөк, m болот. Себеп дегенде кайсы бир санды 1ге көбөйтсөк, ошол эле сан болот. S'ти s'ке көбөйтсөк, s квадрат болот. S квадрат деген эмне? S квадрат деген s'ти кайра s'ке көбөйт деген, мындайча айтканда, кыскача бир түшүндүрмө. Демек, ылдамдануунун бирдиги метр секунда квадрат. Жанагы мисалга кайра келелик. 8 бөлүнгөн 2 бөлүнгөн 2ни эмне деп жазсак болот? 8 бөлүнгөн 2 квадрат. 8 бөлүнгөн 4. 2 квадрат деген 2-ни 2 көбөйт. Ошондо кайра эле эмне болот? Кайра эле 2 болот.